Мекендештер үчүн өтө сонун жаңылык туугандар. Москва жергесинде Нуран кыймылсыз мүлк агенттигин билесиздер. Азамат байкебиз буга чейин сиздерге тартып көргөзгөнбүз. Бүгүн бул жакта курулуп аткан үйлөр боюнча кыскасы живой бүт клиенттерди алып келип, бүт баарына көргөзүп, оформлять этип үйлөрдү берип атканда учурлары бар экен. Бирок анысына жетишпей калдык. Но биз азыр кирип туруп көргөзөлү, кандай тартипте үйлөрдү алсаңыздар болот. Жүрүңүздөр. Assalamu alaikum. Girсеңер мына аура сон жерге караңдар. Рамазандайсыз? Жакшы келип алыңар, чарчабай. Бул байкелер эмнеге жаш десе монда үйлөрдү көрүп эле жашай берет экен да. Ар бир адамдын өзүнүн үйү болсо, көңүлү ток болот, кайгысы жок болот дегендей. Ошон үчүн жаш көрүнөт экен. Биздин максатыбыз, урматтуу мекендештер, менин атым Азамат, ушул недвижимость тармагында иштеп келем. Азыр жаңы салынган үйлөрдү алып беребиз, ипотека, там наличка, ким кандай кааласа. Биздин максатыбыз ошол, биздин мекендештерибиз өз үйүн алып, ошол сүйүнүчтү жашаса, биз алар менен да кошо жашарып жүрө беребиз да. Ошол дагы бир себеп. Сиздики кайсы домдосуз сиз? 39. Биз азыр могу жерде ушул 3-4 дом ушул түшүп атат азыр. Бул баары полностью бүткөн, биз сыртынан да көрсөтөбүз. Ушул домдордон квартира сатабыз. Бул жер азыр полностью бүткөн, 2013-14 жылдардан бери баарын салып бүтүрүп келатат биздин компания. Ошон үчүн азыр ушулар эле калды. Сиз канча көп жылдан бери ушул тармакта эмгектенесиз? Мен өзүм 9 жылдан бери строительный компанияда иштейм, турецкий. Именно бул недвижимостьта алып сатуу менен акыркы 2-3 жылдан бери алектенип келем. Көбүнчө биз ипотека алып беребиз. Бизге ипотека тармагында толук маалыматты байкебиздин номерин жазып коебуз. Ошол жактан да алсаңыздар болот. Өзүнө консультациясы бекер туугандар. Чалып, келип, офиске келип сүйлөшсөңөр да болот. Алып сатуу менен деле эмес, биз строительный компанияда иштеген үчүн биз азыр участок алып, жер тилкесин алып, ИЖС деп коет. Семейный ипотека менен ошол эле 6% менен үйлөрдү салып беребиз. Жер үй салып беребиз. Машалла. Биздин мекендештер кааласаңыздар, үй квартираларыңыздар болсо, дача керек десеңиздер, бизге кайрылыңыздар, биз сиздерге сиз каалаган 1 этаж, 2 этаж каалаган үйүңүздү биз өзүбүз салып беребиз. Салып бересиздер, Кудай урса. Ушул объект могу жер полностью азыр биз турган жер. Анан дагы жанында дагы бир макет бар. Ал деле ушул Мунтишеде жайгашкан, дагы бир башка бир жилой комплекс. Азыр бир аз мурда келдиңиздер, ошо көрдүңүздөр, эжелер там байке менен эже ошол жактан тандады квартираны. Алар уже ала турган болду. Алар уже тандашты. Алар броң кылышты бүгүн. Үйлөр куттуу, баяндуу үйлөрдөн болсун. Буюрса, бул жума жетишпесе, кийинки жума уже сделкага чыгабыз. Мынасы караңыздар, бизге 3 чейин комнат квартира алышты. Бизге чейин бир семья келген, 3 комната үйдү уже тандашыптыр, алыптыр, Кудай бурса. Документациясы бүтсө уже алып кетет экен да. Ооба, 3 комната үй алышты. Айына где-то 62-63 миң төлөйт. Аренда 5 бир нече анызыңыз. Машалла. Бул дарек туугандар Мытышыда жайгашкан. Мытышыда МКаттын сыртында. Москвага жакын. Москвага жакын. МКаттан где-то 5 минутада келдик. 5-10 минут максимум. Эң узагы 10 минутада машина менен келсең. Бул жер 1 комнат квартира. Бул жер мисалы үчүн гостиный болсо, жанында кухнясы болот. Мисалы үчүн обязательно с ремонтом үйлөр бар. Ушундай кылып ремонт кылып, мисалы үчүн обойлары подкраска. Эгер бул обойду сиз башка цветке краскалап койсоңуз болот. Цвет краска менен эле өзгөртүп койсоң, сейрип отурбайсың. Жок, үстүнө боеп коесуз. Бир 5-6 жолу боегонго жетет, чыдайт. Мына сон турбай, экономичный экен да. Ооба, мебелдерди өзүңүздөр коесуздар. Биз просто примерно коюп койгон. Ушундай кылып жасасаңыз болот дегенчи. Анан башка ремонттор баары болот. Натяжной потолок, там паркет, эшик баары, обойлор, подкраска баары даяр болот. Жакшы экен, сон экен. Бүт условиясы менен. Бул жерде, бул жактан киргенде негизи входной эшик могу жерде. Кадимкидей квартирага бул жактан киресиз. Бул жакта Биз азыр ушундай каяктан кирдик? Дуал бузуп кирдикпи? Биз соседний квартирадан келдик. Айнек жактан келдик да. Караңыз, бул жер биздин санузел болот. Бир комнатада бир общий совместный санузел. Ушундай кылып жасасаңыздар, вот ремонттору деле жакшы, качественный. Жакшы экен. Демек, бул жакты спальный катарда колдонсо болот экен да? Спальный, гостиный кылып колдонсо. Бир комнаталуу үй экен туугандар. Артыңарда шкаф, мына эшиктен кирдиңер, бул жака тур барсаңар,
Конок үй, спальня болот экен да, бул жак санузел. Бул жак Ал эми кухня. бул жак кухня экен, а? Кухнясы да чоң турбайбы? Кухнясы да кенен, кухня гостиный деп азыр современный жаңы салынган үйлөрдө обычно кухняны чоң салышып атат. Бул эмнеге дегенде биз мисалы үчүн конокко жакынбыз. Коноктособуз десеңиздер, конокторуңуздарды мисалы үчүн кухнядан эле кетире бересиздер. Ооба, анан Тамакты жасап туруп бул жактан бересиздер, жегенден кийин ашты кете берет. кухнясы деле кенен экен. кенен болот. Коноктор келип калган болсо, үйгө батпай турган болсо, столдорду жылдырасыңар. Кенен кылып туруп, кыргызча кылып төшөк салып бересиңер, маза кылып жата берет. Азыр кухнялар минимум, мисалы кухня гостиный уже где-то 18 квадрат ушундай да. Почти 20 квадраттан кухня гостинийлар бар. Кухнясы гостиный уже чоң болот да. Коноктосконго аябай ыңгайлуу. Бизге именно керек кыргыздарга. Не болот. Бул жер 2 комнатный квартира. Жанагы биринчи көргөнүбүз 1 комнатный квартира эле. Бул жерде ошол мебелдер как силерге эме үлгү катары карап туруп ушундай кылып жайгаштырсаңар болот дейт. 2 комнатный квартирада негизи 2 санузел болот. Свет жарат керек. Коридордун бир башында, убагында 2 санузел, отдельный санузел. Бул 2 комната үйдүк ошондо. Бул 2 комната. Бул жагы спальня, бул жагы гостиный. Конок үй. Кухнясы жанагы экен, а? Кухнясы биринчи кирген жер. Жана кара дегенибиз. Сон экен. Бул жактан киресиңер. Шу жактан киресиңер. Алло, пицца деген ушул жерде болот да. Ооба. Эми Азамат байке, мына бизде мындай суроо бар да, бүтө турган үйдөн, курулуп аткан үйдөн десечи, ойлойбуз да канча жылда бүтөт, ал котлованын казганга 1 жыл убакыт кетет депчи. Кандай үй, бүтөп аткан үй дегендерди мындай кенен түшүндүрүп берсеңиз? Бизде мындай курулуп жаткан үйлөр, мисалы үчүн курулуп жаткан үйлөрдөн сатабыз. Обычно мисалы үчүн могу жерде карасаңыздар, мыналар бүткөн үйлөр. Даяр үйлөр. Даяр үйлөр, булар мисалы үчүн аркы курулуп жаткан үйлөр. Мисалы уже дом бүткөн да, мисалы үчүн фасад калды, ичидеги отделкасы да, инженериясы. Мен өзүм строительный компанияда иштегеним үчүн биз билебиз да. Дом бүткөндөн кийин, айнек терезе салынгандан кийин ичиндеги мисалы үчүн сантехника, отопление, вентиляция, отделка булардын баардыгы 1 жыл, 1,5 жыл. То 2 жылга чейин созулат да. Себеби ар бир квартирага суу керет, ар бир квартирага электричество керет. Бунун баардыгы убакыт. Вентиляция мисалы үчүн шахталар баары. Ошон үчүн биз курулуп жатканыбызда коркушат да, баарычы бар үйбү, жок үйбү депчи. Бар эле үй мына. Ушундай үйлөр курулуп жаткан үй деп айтылат. Ооба, ушул үйдөн мисалы үчүн кече мурда күнү ушул үйдөн тандашты. 50 квадрат үй, айына 62 миңден 61 миңден тура келди. Сонто Алышты үйдүчү. детский площадка бар экен, магазиндер бар экен. Мисалы үчүн баары иштеп атат, иштеп аткан магазиндер. Мисалы үчүн эч эме жок да, ойлошот. Мисалы үчүн көп ойлойт, курулуп Өтө эле чет жакта деп, чет чекеде дейт, анан ал жакта магазин барбы дейт, сдавать этсем адам барабы ал жакка дейт. Ошентип ойлор көп болот да, ошон үчүн эч кыжалат болбош керек. Курулуп аткан үйлөр ушундай эле башты бүткөн үйлөр, ичиндеги отделкасы же болбосо сантехника, отоплениясы калган. Шулар эле калган. Негизи бүтсө моундай болот экен да, дизайн бир аз башкача болот, но дизайн башкача болот. Коздугу ушундай. Ушундай кооз үйлөр, келиңиздер, алыңыздар, мисалы үчүн бүткөндө ушундай эле кооз үйлөрдөн болот. Бул жер туугандар Мытышыдагы чоң базарды билесиздер, рынокто. Ошол жака да жакын экен. Бул рынокто бүт кыргыздар өзүбүздүн мекендештер. Мындайча айтканда, кыргыздар калкалап турган Мытышы деп койсо да болот да бу жерде. Аябай жакшы жер экен, мындай өтө ызычуу эмес, өтө баягындай чеке жакта эмес, жакшынакай. МКАДтан бир 5 минут, 10 минутталык жол экен. Бул жакта биздин мекендештер кандай тартипте алса ыңгайлуу болот, төлөгөнгө жеңил болот. Ремонту менен мондай даяр үйдү алганы жакшыбы? Же без ремонт алып туруп, өз акырын жасап алганы жакшыбы? Биз көбүнчө айтабыз, колдон келишинче чоң квадратура алсыла депчи. Себеби дегенде ремонту менен ошол бир эле акчага, допустим, 12 миллион десек, мисалы 12 миллионго ремонту менен алганда квадратурасы аз келип калат да. Үйдүн баасы кымбаттайт да ремонт болгондо. Ошон үчүн биз айтат элек чоңураак квадратты без ремонт алып, бир канча убакыттын ичинде сиз ремонт кылып алсаң болот да, квадратурасы чоң үй болот. Бизге азыр мисалы үчүн ошол эле бага 44-45 алгандан көрө, мисалы үчүн ошол эле бага 50-58, 60ка жакын без ремонт алса болот. Ошонусу жакшы. Анан постепенно өзү ремонтун жасап, өзү бизде усталар көп, өзүнүн колунан келет көбүнчө, анан өздөрү деле убактынча 1 айда, 2 айда ремонт кылып алса болот. Биз ошентип айтат элек дайым. Ушундай жолу кыйла жеңил болот экен, үй дагы кенен болот экен да. Ушунда мондо бир комната болбойт экен да. Ооба, үй алганда самый главный чоң болсун дейбиз го биз. Ошон үчүн определенный суммага, силер эсептеген суммага без ремонт алсаңыз чоң аласыз. Ошонусу жакшы. Сон экен ушу жагы. Анан негизи биз ипотека боюнча основной айта турган нерсе бесперначальный взнос. Семейный ипотека менен азыр
5,5% алып беребиз. Именно ушул ЖКдан, ушул жерден монолитный жакшы домдор. Без первоначальный взнос. Семейный ипотека аркылуу. Семейный ипотека аркылуу бизге 50 миң биздики услугабыз. 50 миңден деле мисалы үчүн 20 миңди бересиздер документтер менен. Эгер биз одобрение ала албасак 20 миңди кайра беребиз. Эгер болбой калса кайтарып бересиз. Ишибизди кыла албасак, мисалы үчүн биз одобрение албасак 20 миң кайра беребиз. Биз кылбаган ишке биз акча албайбыз. Кыласың да кантип кайра алам депчи. Эгер случай болбой калса депчи. Ошон үчүн бизге 20 миң эле попыткаңызга 20 миң стоит. Бул үй алыш үчүн аз эле акча. Анан болбой калган болсо, аны да кайтарып беребиз. Мунаса дагы кандай условия керек туугандар. Мен барынан да эмен ойлонуп атам да. Бир российский паспорт алсам окшойт мен. Ооба, российский паспорт алыңыз, сизге үй алып берели Рамазан. Сразу болот, российский паспорт менен Кудай буйрса без отказ алса болот. Нарушение жок, паспортуңар таза, история таза, банковский история таза болот. Семейный ипотека менен 5,5% менен алып беребиз сизге. Аренда, айлык төлөмү арендада эле чыгат. Снимать этип жашасаң деле, мисалы 2 комнатаны же 1 комнатаны жашасаң 30 миңден баштап 50 миңге чейин төлөйсүң. Ооба. Буда деле алып койсоң, где-то ошонун тегерегинде. Ооба. 50 миң, 60 миң ушундай эле. Анан кийин эмеси бар дагычы. Бир эле жолу бул үй куруп аткан үйлөр. Мисалы үчүн аны бир аз күтүп коюш керек. Эми жанагындай да көп адамдар ойлойт го, мисалы үчүн мынча жыл күтүш керек экен депчи. Анча жыл жөнөлүп атат да. Зато мынча жыл күтүп койсоң, зато үйүң болуп калат дегендей эле да. Бир аз сабыр кылышыбыз керек. Ошол эле. Атак Кысқадан даяр үй алсаңыз аябай эле кымбат болот. Кыскасы туугандар, жети өлчөп бир кесе турган заман болуп атат. Азыр үйдү алып койсоңор утасыңар да. Чындыгында мурда 10 жыл мурда мисалы үйлөрдү жөн алабыз да деген элек, мына азыр уже үйгө жөн алганга болбой калды да. Убакыт өткөн сайын кымбаттап атат, ошондуктан азыртадан аракетти кылалы. Кызмат боюнча кандай суроолор боюнча Азамат байкеге кайрыла бересиздер. Жоопкерчилигин бардыгын алат, алдап качпайт. Качкан болсо мына бетин көрүп турасыңар, лицосун көрүп турасыңар, номерлерин, данныйларын, офисин көрүп турасыңар, ошол жерге барасыңар. Эми кыскасы андай нерсе жок, Кудай буйрса, жакшы ниет менен агабыз иш баштаган, биз дагы жакшы ниет менен келип тартып атабыз. Ар бир адамдын өзүнүн үйү болгону жакшы. Бардык мекендештерге ушу үй алам деп келген, үй алсак экен деп жүргөн жаштарга жакшынакай үйлөрдү насип кылсын Аллах. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Кудай буйрса дагы байланыштабыз. Рахмат, келип туруңуздар. Кайрыла бересиздер.